Урматтуу пленум мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын судьялары, жыйындын коноктору. Өткөн 2024 жылы биз өлкөбүздүн сот тутумунун 100 жылдыгын белгиледик. Кылымдык жолдун жыйынтыгын чыгаруу менен андан сабак алып, мындан ары дагы натыйжалуу иштөөгө бел байлашыбыз керек. 2023-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттигин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик максаттуу программасын ишке ашыруу планына ылайык жогорку сот адилеттигинин ачык айкындуулугун, көз карандысыздыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу курсун улантып жатат. Өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, үстүбүздөгү жылы көңүл бурула турган артыкчылыктуу багыттарды аныктоо максатында 2025 жылдын 4 февралынан 4 февралга чейин бардык облустардагы жана Бишкек шаарындагы жергиликтүү соттор менен видео конференция форматында жолугушуулар өткөрүлүп, сот ишмердүүлүгүндөгү ар кандай ийгиликтер жана кемчилдиктер талкууланып, бир катар маанилүү тапшырмалар берилди. Бүгүнкү пленумда сиздер жогорку соттун соттук коллегияларынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маалымат жана жүргүзүлгөн анализдер менен тааныштыңыздар. Сот бийлигине коомдо адилеттикти орнотуу милдети жүктөлгөн. Бул өтө жооптуу, оор жана чоң көңүл бурууну талап кылган милдет. Бул коомчулдуктун жана жарандардын талабы. Жумушчу сапарларымдын алкагында соттордун ишмердүүлүгү менен жеринде таанышып, ар бир судья, сот аппаратынын кызматкери, сот аткаруучулар жана приставтар менен жолугушуп, сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу жана жарандардын сот системасына болгон ишенимин бекемдөө боюнча тынымсыз иштөөгө тийиш экенибизди байкадым. Албетте, иш жүрүп жаткан жерде кемчилдиктер да кетет. Биз бул кемчилдиктерди конструктивдүү түрдө көрсөтүлгөн бардык жарандарга ыраазычылык билдиребиз. Айтылган сын пикирлерди эске алып, каталарды жоюу жана алардын алдын алуу боюнча чараларды көрүүгө аракет кылышыбыз зарыл. Бирок көпчүлүктүн пикири дайыма бирдей боло бербейт экен. Соттук териштирүүлөргө катышкан тараптардын арасында кээ бирлери фактыларга таянып сын айтса, айрымдары божомолдоп, сындашып, басым жараткан учурлар да кездешет. Менин оюмча, айрым судьялардын чечимдерин негизсиз же мыйзамсыз деп баалап, бүтүндөй сот бийлигине карата бир тараптуу жыйынтык чыгаруу менен миңдеген сот актыларын мыйзамсыз деп эсептөө адилетсиздик болот. Статистикалык маалыматтарга караганда, өткөн жылы республика боюнча биринчи инстанциядагы соттор тарабынан жарандык, жазык, административдик жана укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча жалпы 178.412 соттук иштер жана 68.518 соттук материалдар каралган. Каралып бүткөн соттук иштердин саны 2023 жылга салыштырмалуу 25,61%га көбөйгөн. Ал эми соттук материалдардын саны 3,91%га көбөйгөн. Алардын ичинен 7,3% гана апелляциялык инстанциядагы сотторго даттанылган. Ал эми кассациялык инстанциядагы сотко жалпы соттук иштер жана соттук материалдардын 3% гана даттанылган. Бул статистикалык маалыматтардын негизинде жарандардын сотторго болгон ишеними жогорулап, сот системасынын натыйжалуулугу өсүп жаткандыгын айтууга болот. Бирок калыстык үчүн белгилей кетчү жагдай жарандардын жогорку инстанциядагы сотторго даттана албай калууларынын көптөгөн себептери болушу мүмкүн. Ошол эле жактоочулардын кызматын алууга же мамлекеттик алымдарды төлөгөнгө мүмкүнчүлүктүн жоктугу жана башка жагдайлар. Өкүнүчтүүсү, айрым аймактарда жокко чыгарылган соттук чечимдердин көрсөткүчү
жогорку бойдон калууда. Бул айрым судьялар материалдык жана процессуалдык укуктук талаптарын толук эске албай жаткандыгын көрсөтөт. Мындан улам ишинин көрсөткүчү төмөн болгон судьяларды окутууга өзгөчө көңүл буруу зарыл. Окутуудан жарым жыл өткөндөн кийин аларды кайрадан статистикалык маалыматтардын негизинде баалоо сунушталат. Эгерде сот адилеттигин жүргүзүүнүн сапаты кайрадан төмөн бойдон калса, тиешелүү чаралар көрүлүп, анын ичинде кызмат ордуна шайкештиги боюнча маселе көтөрүлүшү керек. Жарандардын наразычылыгын жараткан маанилүү факторлордун бири соттук иштердин мөөнөтүнүн бузулушу. Соттордун иш жүктөмү жогору болгон шартта тилекке каршы бардык сот процесстеринде процессуалдык мөөнөттөрдүн сакталбай жаткандыгын байкоого болот. Бул ашыкча сот процедураларынын кыскартуу жана талаш тартыш жок учурда соттон тышкары карыз өндүрүү практикасын кеңейтүү зарыл экендигин көрсөтөт. Бирок бул чаралар жарандар менен юридикалык жактардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн чектебеши жана процессуалдык кепилдиктердин деңгээлин төмөндөтпөшү керек. Тескерисинче, соттук иштерди кароо мөөнөттөрүн кыскартууга жана соттук кароонун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзүшү зарыл. Белгилей кетсек, учурда бардык жергиликтүү соттордун, айрыкча Бишкек жана Ош шаарларындагы соттордун ашыкча жүктөмүнө байланышкан маселе чечилбей келет. Ошондон улам жергиликтүү соттордун иш жүктөмүн жана эмгек шарттарын эске алуу менен мен судьялар менен сот аппаратынын кызматкерлерине кесипкөйлүгү жана берилгендиги үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу кесиптештер, өткөн жумада биз иштин жыйынтыктарын чыгарып, ар бир аймактын жана ар бир судьянын көрсөткүчтөрүн карап чыктык. Жергиликтүү соттордун ишин анализдөөнүн жыйынтыгында кээ бир соттордо көрсөткүчтөр өтө төмөн бойдон калып жаткандыгы аныкталды. Бирдиктүү сот практикасынын жоктугу айрым чечимдердин дал келбей калышына, укуктук аныктамалардын бүдөмүк болушуна, жарандардын сот тутумуна болгон ишениминин төмөндөшүнө алып келүүдө. Бирок жоопкерчилик менен иш алып барып, тийиштүү шарттарга карабай, жогорку көрсөткүчтөргө жетүүгө аракет кылган судьялар дагы бар. Бүгүн биз алардын айрымдарын өзгөчө белгилеп өтөбүз. Ал эми сыйлыктарды 5 мартта судьялардын курултайында салтанаттуу шартта тапшыруу сунушталат. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча комиссия бир нече критерийлерге таянып, эң мыкты облус катары Баткен облустук соту аныкталды. Ал эми эң мыкты райондук сот деп Ат башы райондук соту тандалды. Ошону менен катар Нарын облустук сотунун жетекчилигин да өзгөчө белгилеп, алардын кемчилдиктерди ыкчам жоюп, кызматтык сапар учурунда белгиленген тапшырмаларды тийиштүү деңгээлде аткаргандыгы үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Эң мыкты судьялар боюнча комиссия 2024 жылдын жыйынтыгы менен эң жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен 3 судьяны аныктады. Алар: Абдисаматов Кайратбек Абдыладыевич, Ат башы райондук сотунун судьясы. Асанова Чолпон Карыпбековна, Ош шаардык сотунун судьясы. Үчүнчүсү Дарманкулов Манасбек Маширапович, Кызыл Кыя шаардык сотунун төрагасы. Жогорку кеңеш 2024 жылы жогорку сотко 104
мыйзам долбоорун кароого жөнөттү. Алардын ичинен 39 долбоор боюнча жогорку соттун укуктук позициясы сунушталып, тиешелүү сын пикирлер жана сунуштар берилди. Сот системасынын финансалык жана материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча иштер этап-этабы менен жүргүзүлүп жатат. Мамлекет башчыбыздын колдоосу менен судьялардын айлыгы бир топ жогорулатылып, кызматтык үйлөр курулуп, сот системасынын кызматтык ууналары жаңыланды. Азыр сот аппаратынын кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү зарылдыгы турат. Ысык көл жана Жалал-Абадта сот адилеттигинин үйлөрү курулуп, сот системасынын иштөө шарттары кыйла жакшырды. Өткөн жылдын декабрында менин катышуум менен Таш-Көмүр шаардык сотунун жаңы имараты. Азыркы учурда Кара Суу районунда жана Ош шаарында да ушундай имараттардын курулушу жүрүүдө. Аймактарга болгон сапарларымдын жүрүшүндө сот кызматкерлеринин жана судьялардын иш шарттарын карап чыктым. Өзгөчө белгилеп кетчү жагдай Ысык Ата, Ат башы, Кара Суу, Ала Мүдүн жана Чаткал райондук сотторунда иш шарттары начар экендиги аныкталды. Бул боюнча тиешелүү департамент жетекчилерине кыска мөөнөттө керектүү оңдоп түзөө иштерин уюштуруу жана жаңы имараттардын курулуш мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу боюнча тапшырмалар берилди. Учурда сметалык эсептөөлөр даярдалууда. Ал эми жетекчилер бул долбоорлорду ушул айдын ичинде тапшырышы керек. Жумушчу сапарлар соттордун материалдык техникалык базасы мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшырганын көрсөттү. Көпчүлүк сот инстанцияларында иштөөгө зарыл болгон бардык шарттар түзүлдү. Сот залдарында аудио жана видео жазуу системасы, кеңсе буюмдары жана принтерлер менен камсыздалды. Бирок тез арада чечүүнү талап кылган көйгөйлөр дагы бар. Айрым соттордо жарандар үчүн ыңгайлуу күтүү жайлары жок. Көптөгөн сот имараттары талаптарга жооп бербейт. Сот залдары жетишсиз. Жашы жете элек балдар үчүн атайын бөлмөлөр жок. Кээ бир аймактарда ушул күнгө чейин жылуулук, электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо жана интернет байланыш маселелери чечилген эмес. Сот иштери сакталган архивдерде да олуттуу кемчилдиктер аныкталды. Кээ бир соттордо иш кагаздары талапка жооп бербеген шарттарда сакталып, алардын жоголушуна же бузулушуна алып келүү коркунучу турат. Сот системасынын ишмердүүлүгүнүн маанилүү багыттарынын бири жарандык коом, укук коргоо уюмдары жана эл аралык өнөктөштөр менен ачык диалог жүргүзүү. Бул максатта соттордун маалыматтык саясаты иштелип чыгып, анын негизинде жергиликтүү соттордун басма сөз катчылары ишмердүүлүктөрүн күчөтүүсү зарыл. Анткени биз жарандарга сот системасынын ишин, жүргүзүлүп жаткан реформалар жана көз карандысыз сот бийлигинин маңызы тууралуу ачык маалымат берүүгө тийишпиз. Бул багытта жоопкерчилик облустук соттордун төрагаларына жана басма сөз катчыларына жүктөлөт. Сот адилеттүүлүгүнүн сапатын жогорулатуу негизги максат. Бирок ошол эле учурда коомчулдук бул өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алып жатканын да эске алуу абдан маанилүү. Ушул себептен улам бардык сот имараттарына QR-коддор камтылган маалыматтык такталар орнотулду. Анын жардамы менен жарандар сот тутумунун жалпы ишине пикирлерин калтыра алышат. Бул механизм бир нече маанилүү милдеттерди аткарат. Сот ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын камсыздайт. Жарандарга соттук териштирүүлөр, судьялардын кесипкөйлүгү жана чечимдердин адилеттүүлүгү боюнча өз ойлорун билдирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бизге кемчилдиктерди өз убагында аныктап,
аларды жоюу боюнча чара көрүүгө жардам берет. Сот системасына болгон ишенимди арттырат. Ар бир соттун төрагасы сурамжылоонун жыйынтыктарын жөн гана каттабай, аны талдап, көйгөйлөргө ыкчам жооп бергенге милдеттүү. Жогорку соттун пленумунун ишмердүүлүгүн жандандыруу максатында төмөндөгү чараларды көрүү зарыл. Жергиликтүү соттордон сот практикасын жалпылоо боюнча сунуштарды чогултуу ишин жандандыруу. Жогорку соттун алдындагы илимий консультациялык кеңештин ишин күчөтүү. Сот практикасын иштеп чыгуу жана талдоо, ошондой эле мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдоо. Учурда судьяларды окутуу муктаждыгы кыйла өстү. Судьялар туруктуу түрдө билимин кеңейтип, буга чейин алган тажрыйбаларын өркүндөтүп, жаңы ыкмаларды үйрөнүп турууга тийиш. Бул кадамдар көз карандысыз, адилеттүү жана кесипкөй сот тутумун калыптандыруунун негизи болуп саналат. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин имараты боюнча маселени чечүү жана аймактардан окууга келген судьяларды жайгаштыруу үчүн мейманкана фондун уюштуруу боюнча курч муктаждык бар. Сот департаментине бул багыттагы иштерди аткарууну тапшырам. Сот департаментинин ишине токтолсок, белгилүү болгондой жакында эле мен аймактарды кыдырып, жеринде көйгөйлөрдү карап чыктым. Аймактагы сот имараттарынын абалы начар. Ал эми оңдоп түзөө иштерине сарпталган каражаттардын максатсыз колдонулган учурлары аныкталды. Бул багыттагы маселелер боюнча берилген тапшырмалар толугу менен аткарылышы керек. Соттун чыгарган чечимдерин аткаруу сот адилеттүүлүгүнүн акыркы жана маанилүү этабы болуп саналат. Бирок тилекке каршы алардын аткаруу төмөн деңгээлде болуп жатат. Урматтуу судьялар, чыгарылган сот чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө ар бир судьянын милдети экенин унутпашыңыздар керек. Бул милдетти жалгыз гана сот аткаруучуларга жүктөп коюу туура эмес. Биздин жалпы милдетибиз аткаруу өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Өлкө президентинин мамлекеттик максаттуу программасы боюнча жарлыгын ишке ашыруу планына ылайык Юстиция министрлиги тарабынан жеке сот аткаруучулар институтун киргизүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүлдү. Мындан тышкары сот департаменти бардык жергиликтүү соттордо электрондук архивге өтүү максатында техникалык камсыздоону жакшыртуу үчүн ресурстарды табышы керек. Бул маселелерди кененирээк келерки жумада өтө турган сот департаментинин жана сот аткаруучулар кызматынын коллегияларында талкуулайбыз. Сот приставтары кызматы тууралуу айта турган болсок, иш сапарларымдын жүрүшүндө алардын эмгек шарттары менен жеринен жеке таанышып чыктым. Анын негизинде соттордун 86% коопсуздук түйүндөрү менен жабдылып, 90% сот приставтары атайын формалары менен камсыздалды. Буга чейин маалымдалгандай, учурда иштерди автоматтык бөлүштүрүү, аудио жана видео жазуулар системалары иштеп жатат. Бирок алардын ишин дагы жакшыртуу керек. Маанилүү багыттар болуп, булар санариптик инфраструктураны модернизациялоо, электрондук сот өндүрүшүн өнүктүрүү, соттук системаларды башка мамлекеттик органдардын маалымат базалары менен интеграциялоо. Ошондой эле жасалма интеллект технологияларынын биздин ишибизде колдонуу мүмкүнчүлүгүн кылдаттык менен изилдеп, тиешелүү сунуштарды даярдоо керек. Бул багытта тездетүү максатында биз Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдында түзүлүп жаткан Түндүк ачык акционердик коомунун системасына Адилет сот маалыматтык технологиялар мекемесин кошууга макулдук бердик. Бул система
мамлекеттик органдардын техникалык операторларын бириктирип, санариптик чечимдерди ишке ашырууга көмөктөшөт. Ошол эле учурда Адилет сот мекемеси биздин түзүмдүк бөлүм катары кала берет. Бул кадам сот тутумунда жаңы маалыматтык коммуникациялык технологияларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү процессин тездетүүгө жардам берет. 2025 жылга карата пландар жана келечек перспективалар. Кыргыз Республикасында сот бийлиги укуктук мамлекеттин түптөлүшүндө жана анын бекемделишинде маанилүү ролду ойнойт. Ал Конституциянын жана мыйзамдардын так сакталышын камсыз кылат. Сот бийлиги экономика менен коомдун туруктуулугуна өбөлгө түзүшү керек. Ал үчүн талаш тартыштарды адилеттүү чечүүгө, жеке менчикти коргоого жана келишимдердин аткарылышын камсыз кылууга шарттарды түзүү зарыл. Бул өз кезинде өлкөгө инвестициялардын тартылышына түрткү берип, экономикалык өнүгүүнү камсыздайт. 2025 жылы сот тутумун өнүктүрүү багытында ишти улантып, төмөнкү маселелерге өзгөчө көңүл бурушубуз зарыл. 5 март сот системасынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул күнү судьялардын 13-чү курултайы өтөт. Буга байланыштуу маанилүү сунуштар болсо, курултайдын уюштуруу боюнча жумушчу топко жөнөтсөңүздөр болот. 2025 жылга пландалган мамлекеттик максаттуу программа боюнча иштерди жана иш-чараларды аткаруу улантылат. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш менен биргеликте кадрлык потенциалды бекемдөө боюнча иштер башталды. Судьялыкка талапкерлерди тандоону жакшыртуу, тактап айтканда судьяларды тандоонун жаңы эрежелерин киргизүү иштери башталды. Мындан тышкары өлкө боюнча пайда боло турган судьялык орундарды толтуруу үчүн окуудан жана стажировкадан өтө турган талапкерлердин резервин түзүү каралууда. Юстиция министрлиги менен биргеликте мамлекеттик максаттуу программа долбоорунун алкагында бир нече мыйзамдык демилгелердин топтому даярдалып жатат. Анын ичинде соттон тышкары карыз өндүрүү механизмдери, сот арачылары менен жеке сот аткаруучулар институтун киргизүү жана башка көптөгөн маселелер каралууда. Учурда жогорку сот коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын алкагында аракеттерди көрүүдө. Сот түзүмүн оптималдаштыруу жана модернизациялоонун алкагында сот системасын кайра уюштуруу жана жөнөкөйлөтүү максатында Бишкек шаарында адистештирилген имараттарды бул криминалисттер жана жарандык судьялар үчүн уюштуруу болжолдонууда. Жогорку соттун судьялары практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү иретинде ушул жылдын апрелинде жергиликтүү сотторго барышат. Бул сапарлар жерлердеги көйгөйлөр менен терең таанышууга гана эмес, укук колдонуунун алдыңкы методикаларын ыкчам киргизүүгө, судьялар корпусуна мыйзамдагы жана укук колдонуу практикасындагы актуалдуу өзгөртүүлөрдү түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет. Соттордун чыгарган чечимдеринин жокко чыгарылышы жана даттанылбаган чечимдерге талдоо жүргүзүлүп, анын негизинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Мындай иш-аракеттер учурдагы кемчилдиктерди жоюп, судьялардын жоопкерчилигин жана жарандардын ишенимин жогорулатууга, ошондой эле бирдиктүү соттук тажрыйбаны жүргүзүүгө түрткү берет. Сот тутумун материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында жасала турган иштер. Кара суу жана Ала Бука сотторунун жаңы имараттарынын курулушу аякташы керек.
Учурдагы сот имараттарынын көпчүлүгү оңдоо жана сот имараттарын генераторлор менен жабдуу. Судьялардын социалдык жашоо шарттарын жакшыртуу, судьялар жана сот тутумунун кызматкерлери үчүн кызматтык турак жай, ипотекалык үйлөрдү куруу, эмгек акыларын жогорулатуу, санитардык курорттук дарылануу жана эс алууну уюштуруу. Ушул 2025 жылдан тартып судьялардын ишмердүүлүгүн мониторинг кылуу жана баалоо боюнча жаңы нормалар күчүнө кирди. Ушуга байланыштуу жогорку сот алардын натыйжалуу ишке ашырылышын камсыздоо боюнча милдеттеме алат. Санариптик технологияларды мындан ары ишке ашыруу алкагында өткөн жумада мамлекет башчысынын Кытайга болгон сапарынын жүрүшүндө кол коюлган грант пайдаланылат. Bir ай мурун биз башкы прокуратура менен биргеликте кылмыш процесстеринин санариптештирүү боюнча бирдиктүү буйрукка кол койгонбуз. Дагы көптөгөн кошумча тапшырмалар бар. Алардын бардыгы ар бир бөлүмдүн 2025 жылга карата тиешелүү иш пландарына киргизилген. Урматтуу кесиптештер, калыс сот элдин таянычы. Сот бийлиги мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылууда, жарандардын укуктарын коргоодо жана мамлекетибиздин демократиялык негиздерин бекемдөөдө чечүүчү ролду ойнойт. Биз мындан ары да ушул принциптерди так аткарып, жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүктү, калыстыкты жана адилеттүүлүктү көрсөтүшүбүз керек. Урматтуу чакырылган коноктор, сот тутумун ийгиликтүү ишке өнүктүрүүдө сиздердин да салымыңыздар чоң. Бүгүнкү пленумга убакыт таап, келип катышканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.